Кутмандуу күн. Саламатсыңарбы? Акылдуу, адептүү, сүйүктүү окуучулар. Силер менен кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Кыргыз тили сабагынан 43 бетти ачкыла. Темабыз жумшак жана каткалаң үнсүздөр. Балдар, дептер, ручкаңарды камдагыла. Дептериңерди ачып, бүгүнкү числону коюп, теманы коюп, эми аныктаманы жазып койгула. Кыргыз тилиндеги үнсүз тыбыштар жумшак үнсүздөр жана каткалаң үнсүздөр болуп экиге бөлүнөт. Жумшак үнсүздөр үн менен шыбыштын жардамы аркылуу жасалат. Аларга төмөндө китепте 43 бетте турат экен. Бирден карап чыксаңар болот. Эми балдар, жогорудагы Кенжетайдын ырын окуйлы. Ата-энемдин айтканын көңүл коюп угамын. Насаат укса акылым, жетилерин туямын. Мугалимдин сөздөрүн көңүлүмө түйөмүн. Билим менен келечек куруларын билемин. Балдар, астындагы түшүнбөй калган сөздөрүңөрдү сөздүк дептериңерге жазып алсаңар болот. Мисалы, насаат бул накыл сөз, жетилерин деген бул өсөрүн дегенди билдирет. Туямын деген бул билемин, көңүлгө тийүү, эстеп калуу же көңүлдө сактоо болот экен. Билбесеңер жазып алсаңар болот. Эми балдар, биринчи көнүгүүнү иштейбиз. Биринчи көнүгүүдө 3 суроо турат экен. Үнсүз тыбыштар деп кандай тыбыштарды айтабыз? Кана балдар, биз жогоруда айттык. Ойлонуп туруп, жообун жазабыз. Экинчи, жумшак үнсүздөргө кайсы тыбыштар кирет? Канаке, биз төмөндө карадык. Үчүнчү, каткалаң үнсүздөр кайсылар? Өзүңөр ойлонуп, ушул беттен карап, жообун издеп тапкыла. Азаматсыңар, эми экинчи көнүгүүгө өтөлү. Экинчи көнүгүү ырдын биринчи жана экинчи саптарын көчүрүп жазгыла дептир. Дептериңерге көчүрүп жазгандан кийин ырдын саптарында жумшак үнсүздөрдүн астыны сызып чыккыла. Жумшак үнсүздөр төмөндө китепте берилген, ошого карап астын сызабыз. Эми үчүнчү көнүгүүгө өтөлү. Макалдардын маанисин чечмелегиле. Дептериңерге көчүрүп, жумшак жана каткалаң үнсүздөрдүн астын сызгыла. Бул жерде да 3 макал берилиптир. Биринчиси: аганы көрүп ин өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Экинчи: жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста. Үчүнчү: жакшыга жанаш, жамандан адаш. Макалдардын маанисин өзүбүздүн оюбуз жеткенче чечип көрөбүз. Жана дагы жумшак жана каткалаң үнсүздөрдүн астын сызып койгула. Балдар, сабагыбызды бышыктайбыз. Бышыктоо үчүн силерге 5-чи көнүгүү. Ырдын экинчи куплетин көчүргүлө жана андагы каткалаң үнсүздөрдүн астын сызгыла. Биз жогорудагы аныктамабыздагы жумшак жана каткалаң үнсүздөрдүн кайсы тыбыштар кирет экенин толук билип алсак, анда буларды табуу оңой эле болот, балдар. Мен силерге ишенем. Силер аябай аракетчил, акылдуу балдарсыңар. Жана дагы бул көнүгүүлөрдүн жообун бат эле же болбосо оңой эле таап коесуңар. Үйгө тапшырма балдар. 6-чы көнүгүү. Үнсүз тыбыштардын бөлүнүшү боюнча таблица түзгүлө.
жогорудагы аныктаманын астына карап түзсөңөр болот. Анда кийинки онлайн сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.